Бөктөрүп канжыгаңа өлбөстүктү. Арышкер ала тоонун алтын уулу. Унутулбайт сезимде Чыңгыз деген залкарысым. Сен улуу, сени тапкан элиң улуу. Элиң улуу, сени тапкан энең улуу. Эмисилерге жери каратып, көңүлүңөрдү урта турган жаман сөздөр айтылбайт. Жаман сөздөн көңүлүңөр кыйналып, жүрөгүңөр сыздабайт балдарым. Өткөн күндөрүңөр кайрылып учуп келбес куштай болду. Балам, сага көптөн бери кара күдүк болуп жүргөн оюмду айткым келди. Бул сырды сага 35 жыл жашап жүрдүм. Аны мен билем, Айымхан апаң кара кыз билет. Сен төрөлгөндө ак жарыктын жуша анасы менен төрөлгөнсүң. Сага аян берилген. Ал ак жарык наристе баланын ичке кирпигиндей гана болгон ак жарык. Ал сенин колдоочуң. Аны жоготпогуң балам. Жоготпо. Бул сырды эми айтып жатам. Балам, бир өмүрүң эки дүйнөгө тең болсун. Эми сен күндү карап, мен Төрөкулдун баласымын. Төрөкул менин атам деп сыймыктанып жүр. Төрөкул өлбөйт, ал терүү. Жалгыздыктан, сар санаанын кеселинен эми айыктым. Эми өлсөм дарманым жок. Балам, сен кыргыздын атактуу уулдарынан бол. Жерге бизге жаңы доордун келгенин, караңгыны жарыкчылык жеңгенин, дүйшөм менен алтын айда баяндап айтып кеткен атамдын көремгегин. Мен молда эмесмин. Мен комсомолмун. Азыркы убакта кат тааныган адамдарды мугалим дешет. Мен аскерде жүрүп, кат таанып келдим. Менин молдолук жайым ошондой. Эмесе, комсомол мени мугалимдикке дайындап, бала окутсун деп жиберди. Мектепти силердин жардамыңар менен төбөдө ээн турган жаман үйдү оңдоп, мектеп ачабыз. Кандай дейсиңер? Акылыңарды айткыла. Токтогула. Силер бала окутууга каршысыңарбы? Силерге жер, суу бөлүп берген кеңеш өкмөтүнүн бала окутсун деп жазган ушул кагазына каршы чыгасыңарбы? Кеңеш өкмөтүнүн мыйзамына кимиңер каршы? Кана, ким? Силерге дейсиңер. Биз бир өмүр бою эзилип, тепсенди болгон элбиз. Кеңеш өкмөтү эми бизди көз ачылсын, билимге жетилсин деп жатат. Ошондуктан да биз балдарды сөзсүз окутушубуз керек. Сөз чебери, улуу гени аталдың. Бүт дүйнөнүн жүрөгүнө баталдың. Мен бактылуу болуп турам себеби, чыңармаңдын даамын сызып таталдым. Демейди ар нерсеге кайратыбек дүйшөн. Бул жолу канчалык чымырканса да, иштен сызып кайгырганын жашыра албады. Ал мени кайра тигиле карап, жакам топчуларына чейин эркелете сылап, кыя албай турду. Мен сен өмүрү жанымдан алыс чыгарбас элем Алтынай. Бирок менин билимим жетпейт. Кантейин, окуунун чыныгы жолунан сени калтыра албаймын. Мен болсо ушул жерде кармашып, балдарды окута берем. Күчүм канча жетсе, ошончо окутам. Кийин сен да мугалим болуп, балдарды окутуп калсаң, биздин жаман мектептестип, күлөрсүң али. Бул арада талааны жаңыртып, оттору балбылдаган поезд көрүндү. Мына эми, азыр жөнөйсүң, бактылуу бол, канатыңды жазып, талпынгын Алтынай. Эчтемеден тайманба, чабытта учкун, окуй бер.
Сүйлөөгө дарманым келбей. Мен ыйлап эле тура бердим. Ыйлап Алтынай, баягы биз тиккен терекчелердичи мен өзүм багып өстүрөм. Аман болсок, кайрылып бир келсең, кандай болгонун көрөсүң али. Алып чыктың адам болуу көйгөйүн. Жанар тоосу чок айланып күйгөндө, Чыңгыз ата жооп берем сурооңо. Адам болот, адам уулу сүйгөндө. Башым катты, силерди угуп отуруп. Досберген, Айша апа, Фузияманын туу чокусуна келиңиз деп, аруулуктун, тазалыктын туу чокусуна келиңиз деп, түшүнбөй калдым сөзүңөрдү. Бирге окуп, бирге жүрүп, бирге чоңоюп, бир сындырым нанды бөлүшө жеп, кан майданда согуштун отун кечип, бири-бириңерге жөлөк болуп келбедиңер беле. Анан бирөөңөрдүн башыңарга мүшкүл түстү. Аны тааныбаган киши болуп кеткениңер эмне? Аны кандай түшүнсөк болот? Эзелден чечилбеген улуу талаш. Канткенде адам уулу адам болот. Уралап жок ууса да ушул талаш. Канткенде адам уулу адам болот. Адам жоктур, сүйүлбөгөн сүйбөгөн. Мен сүйүүнү Жамиладан үйрөнөм. Сүйүү үчүн кайыл болуп барына, сүйүлүп да сүйүп өтөм дүйнөдөн. Арсен, мен сендикмин. Мен түбөлүк сендикмин. Арсен, мен сени дайым угуп, дайыма көрүп турамын. Сени көбүз түбөлүк кол кармашып бирге жашап келгендей болом. Мен сени сүйөмүн, Арсен. Анткени сенин жүрөгүң жабар сындуу, сүйүүгө бек жүрөк. Сенин жоктугуңду ойлоп, кээде өзүмө кол салгым келет. Бирок сенин тукумуңду улайм деген изги тилек мени алаксытат. Ал тилекти орундатуу үчүн мен баарына даярмын. Болочок балабыз төрөлсө, сенин эрдигиң жөнүндө, сенин ак илбирстин тукумун сактап калуу үчүн курман болгонуңдугуң жөнүндө сөзсүз айтып беремин. Мен сени сүйөмүн. Менин сүйүүм тоолор менен жашайт. Менин сага деген сүйүүм качан гана тоолор кулаганда бүтөт. Арсен. Минип алып кара сөздүн кемесин, билдирбестен кеңешиңди бересиң. Көрбөсөм да карааныңды бир ирет, жан дүйнөмдө дайым жашап келесиң. Көрбөсөм да карааныңды бир ирет, чыгармаңда жашай берет элесиң. Кыргыз барда жашай берет элесиң.